Саламатсыздарбы? Бүгүн мен чөбүрөк жасап атам. Мына сыр менен любой ушу эмени 9% творог болсо деле болот, жазылган жирности. Ушундай чөбүрөккө камыр жасайм, начинка кылып алдым. Камырына кичинеден мантыга камыр кылгандай эле кылып, суу менен эле un ошо бир до гладкости я месила, потом вот она гладенький. Сейчас буду раскатать. Мынтип жайып алдым. Эми бул камырым 39 грамм 40 грамм кылсаңарам болот. Мынтип 39 граммдан эме ушинтип майда кылып алып алдым, зоола. Эми бул мына жерде менин весим бар. Бу жерде 30 граммдан кошом, мына 28 болду дагы. Еще 2 грамм кошсом 30 граммдан мынтип өлчөп эме кылып алам. Кийин анан баарына бирдей болуш үчүн 1 грамм ашып кетсе эч нерсе эмес. Мындай кылып туруп, эми буну азыр бияка мындай кылып бүгүп алам дагы. Мынтип чекелерин тегиздеп алдым. Кийин мына эмени алып туруп мынтип эме кылып чыгам мына. Ушинтип кырыны. Анан мына болду чөбүрөк, биздин чөбүрөктүн кайгы эмеси даяр болду мына. Мынтип туруп один за другими мынтип скатертиме коюп алам. Тетири мына бул бетин буякты карап туруп коем. Мына ушинтип баары камыры получается 39 грамм, 40 грамм, начинкасы 30 грамм болуп атат ошо. Начинкасы менен камырын бир эмеде кылсаңар деле болот. Бир одно тоже грамм кылыпчы. Азыр дальше ушинтип продолжать этип жайып эме кыла берем. Ошо. Дальше жайып берем. Мына дагы жайып туруп творогтон салып алдым. Эми дагы буну мынтип айланасын ушинтип эме кылып алам, чекесин. Суу чыгыш үчүн красиво. Буну да койдум. Ошентип чөбүрөктүн баарын ушинтип жасап алдым. Бул бетimiz тетири кылып коюп коем. Ушундай кылып бетин полотенце менен жаап турам дагы 5 мүнөттөн кийин жасап баштайм. Камыры ушу обычно мантыга кылгандай эле жылуу суу менен кылсаңар болот, горячий суу менен деле, муздак суу менен деле баары бирдей эле. Ошол. Дальше остальные. Вот, в общем, на следующем видео покажу, или в этом же видео буду соединять, как я дальше буду печь то есть жарить через 5 минут. Вот. До следующего видео, до свидания. Эми мына 5 минут өттү. Мынтип сковородканы плитаны высокий эмеге коюп алдым, сенсорный. Азыр духовка ысыганда май коем. Ага чейин даярдап алдым. Мынтип тукумдун эмесин ыргытпай ушинтип алып коем. Мына коробкага салып баштайм. Курулган жарыт эткен чөбүрөктөрүбүздү. Мынча май коюп алдым. Мына май. Азыр эми кызыса чөбүрөктөрдү салып пиширип алам. Азыр биринчи чөбүрөгүмү салдым.
Mayan da öyle kızı yerlerken. Çevirip nerede pişti. Nazır dalşı başka çeviripten salam. Şimdi pişiriyorum dalşı. Nerede? Ko'rupçadan. Şu karagıla çıkanday sonu. Bor soyup pişkan. Ayvay sonu bor soyup pişadat. Без дрожь, без никакого эме. Сатып алганга караганда 1000 марта жакшы. Yumuşak. Yumuşak pişti. Pot soyup karagıla çıkanday sonu pot soyup pişkan. Sonu kanday sonu bulup. Bunları tutup bu. O da rolarsa. Bu da. Bütün o da rolarsa. Bunu da sepip sal pişir olur. Şu salgan dele pişer. Pişti. Bu dele pişti. Ay bu parsang da karaç. Karagıla çıkanday son parsal da pişkan. Şu. Ay parsang da kırdı. Burada pişip kaldı. Bunları koyun burada. Bakın. Mana ya akırkı eko kaldı. Ekonu ölçürüp pilten ölçürüp duruyorlar kızganmayga pişirip. Natip nasıl etip göreceğim buna karagılaç. Kanday sonunu ek. Kanday miyaki oy garyaç. Karagılaç kanday sonunu miyaki. Miyaki nasıl var. Olmayız çeburek yok. Şunday çeburek bulup kaldı. Ana. Sizler de jasaңыздар. Mana içi sır menen duvara göle бирок sırga aylanıp kalgan. Şunday молодой sır моцарелла bolup kalat da. Bir gün ошо sır jasaganda ham çıgaram. Onun için ошо bir gün çıgaram. Ошо kanalıma жазылып koya berseňizler, көп nerseni bilip alasыздар. Emene ошо çöbürek turasında kanday da çöbüreklerdi çıgaram, kanday sırlardı çıgaram, toştu men bilgendirdi bilip alasızдар. Benim jakşı kızık reseptler menen sizler menen bölüşөм. Mına öçürüp koysam da uşintiп barsayıp pişip kaldı. Uşintiп hiç kanday kıyınçılığı jok. Oňoy жеңил жасап sizler dagы үйүңүздөгүлөрдү куллантыңыз. До следующего видео. До свидания.